Надоело кормить старые автоматы? Окунись в золотую лаву крутых игр и выигрышей. Эпичные сюжеты, бесчисленные поинты и астрономические бонусы. Бул сөздөрдү жана сүрөттөрдү көп адам угуп билсе керек. Анткени пираттык сайттарда каракчылык менен чыгарылган тасмаларды көрүп эле жүрөбүз. Видеодо чоң суммадагы акчаларды жана укмуштуудай утуштарды убада кылышат. Ал үчүн жөн гана сайтка кирип катталуу кажет. Жакында Кыргызстанда мындай убадалар арбын болот. Депутаттар оюн зоок жайларына уруксаат берген мыйзамды кабыл алышты. Президент дагы кол коюп колдоп берди. Эми казинолор, лотереялар, букмекерлер мыйзамдуу болуп онлайндагы ойнотула баштайт. Албетте, бийлик өкүлдөрү кыргыз жарандарына кумар оюндарына кирүүгө бөгөт коюларын убада кылып келишет. Мамлекет чет өлкөлүктөрдүн капчыгын кагууну пландап жатат. Бирок муну кантип көзөмөлдөсө болот? Айрыкча онлайн платформаларда. Мисалга, баракчанын кире беришинде сиз Кыргызстандын жаранысызбы деген суроо пайда болот дейли. Эгер аябай эле чынчыл болуп кетип, ооба деп жооп берсем, ал оюнга кире албай калам. Бирок мен жок деп жооп берсем, бир-эки жолу ойноп аламбы деген суроо туулат. Макул, эми бул жөн гана менин божомолдорум. Бүгүн сөз мыйзам тууралуу болбойт. Анын ордуна биз казиного барып, чоң утушка ээ болом деген ойдун өзү чоң жаңылыштык экенин айтып беребиз. Ошондой эле эмне үчүн кумар оюндарынан катардагы оюнчулар жада калса эң акылдуулары дагы утулуп калышаарын түшүндүрүп беребиз. Кызыктуу экен, анда Вегаска сапар тарталы. Албетте, түз мааниде эмес. Бул жакта туруп эле түшүндүрүп берем. Казинодо чанда гана утушка ээ болушат. Тактап кетсем, көп эле утушат, бирок пайда менен кеткендер өтө аз. Баары келип ыктымалдуулук теориясына такалат. Кандай казино оюндарын билесиз? Алардын түрлөрү бар. Рулетка, сөк, карта оюндары жана автоматтар. Алардын баары кокустук мыйзамдарына негизделген. Балким карталардан сырткары. Анткени ийгиликтин бир бөлүгү столдо отурган адамдын чеберчилигине жараша болот. Калган жеңиштер ийгиликтен көз каранды. Тагыраагы ар бир оюнчунун мүмкүнчүлүгү бирдей. Ал эми бул теңчиликти кимди канчалык ийгилик коштоп жүрсө, ошого жараша болот деп түшүндүрсөк болот. Ошол эле маалда ким киреше товарына кепилдик бар, билесизби? Казиного. Келгиле, эми оюндар жана мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып берейин. Алгач рулетка тууралуу сөз кылабыз. 37 уячага бөлүнгөн дөңгөлөк. Оюнчунун милдети ыргытылган топтун кайсы жерде токторун божомолдошу керек. 36 уяча тең бөлүнгөн жана ар башка түскө ээ. Кара жана кызыл. Ошондой эле алар 1ден баштап 36га чейин сандар менен белгиленген. Бирок ирети менен эмес, туш келди. Эң акыркы 37 уяча жашыл түс жана 0 менен белгиленген. Англисче zero деп аталат. Рулетканын америкалыктагы түрү бар. Анда 38 уяча камтылган. Арасында жашыл түстөгү 2-0 бар. Тагыраагы double zero. 0 уячалары бул казинонун кепилденген кирешеси деп айтсак болот. Эгер топ дал ошол жерде токтой турган болсо, анда ортого салынган бардык каражат автоматтык түрдө кумар оюн үйүнүн эсебине которулат. Кимдир бирөө бул уячага мелдешкен сейрек учурларды эске албаганда. Рулеткада коюмдардын бир нече түрү бар. Белгилүү бир санга, түс боюнча уячалардын жарымына, жуп же так сандарга, сандардын чегине болуп бир нече түргө бөлүнөт. Албетте, биринчи учурда утуп алуу мүмкүнчүлүгү өтө төмөн, бирок утушу эселеп көп. Эгерде 0 уячасы жок болсо, анда түскө же сандардын паритетине коюм коюуда утуп алуу мүмкүнчүлүгү 50% түзмөк. Неге? Анткени рулеткада 18 кызыл жана ошончо эле кара түстөгү уячалар бар. 18 жуп жана ошончо так сандар бар. 18ди 36га бөлсөк 0,5 же тең жарымы чыгат. Бирок 0 болгондуктан утуп алуу мүмкүнчүлүгү азаят. Башкача айтканда 48,6%ды түзөт. Ал эми казинонуку 51,3%. Башка сөз менен айтканда, казинонун мүмкүнчүлүгү 2,7%га жогору болот. Ал эми америкалык рулеткада 2-0 болгону үчүн казино 5,4%дык артыкчылыкка ээ. Башкача айтканда, оюнчуда 47%дан бир аз көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар, казинодо болсо 53%. Ал эми тең-метең оюнунда болсо утуп
алуу мүмкүнчүлүгү жогору, бирок утуштардын суммасы чоң эмес. Уткан коюмдун суммасынан 2ден 1. Бирок белгилүү бир номерге коюм жасалган учурда утуш 35 эсе көп болот. Сиз $10 койсоңуз $350 утуп аласыз. Бирок мүмкүнчүлүк аз. 97% учурда кардар утулуп калат. Ошондо рулеткада уткандарга караганда утулгандар арбын болот. Демек казино чыгымга учурабайт, тескерисинче пайда табат. Эми крепс оюнун карап көрөлү. Аны сөөктөр же зара деп да аташат. Эрежелер жөнөкөй. Оюнчу сөөктөрдү ыргытат, тагыраагы саны бар кубиктерди. Эгерде упайлардын саны 7 же 11 болсо, ал жеңип оюнду уланта алат. 2, 3 же 12 болсо, утулуп кубиктерди кийинкиге берет. Эгерде сөөктөрдө башка сандар чыгып калса, оюнчу утуп же утулганга чейин аракет кыла берет. Калган катышуучулар кубтардын кантип түшөөрүнө коюмдарды жасашат. Ал эми бул жерде баары адилеттүү, эч кандай нөл зыян келтирбегендей сезилиши мүмкүн. Тиешелүү комбинацияны алуу мүмкүнчүлүгү өтө төмөн. Эмне үчүн экенин түшүндүрүп берейин. Эки сөөктүн тең 6 тарабы бар. Алар каалаган жагы менен түшүшөт. Бул 6-ны 6-га көбөйтсөң 36. Демек 36-нын бир учурунда гана ийгилик жылмайса утууга мүмкүн. Бирок утушка ээ болгон учурда казино жеңүүчүгө 35 эмес, 30 гана коюм өлчөмүн төлөйт. Айырма казинонун чөнтөгүнө кетет. А эгер утулсаң, анда баарын шыпырып алат. Сиз казинону бул эки оюндан башка дагы эмне менен байланыштырасыз? Албетте, оюн автоматтары. Америкалык оюнчулар ассоциациясынын 2013 жылдагы статистикасына алайык, казиного келгендердин 61% оюн автоматтарын ойношот. Анткени бул жерде утуштардын суммасы өтө аз болгону менен коюмдар дагы ошого жараша көп эмес. Бирок жеңишке көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Дагы бир жолу белгилей кетсем, башка казино оюндарына салыштырмалуу гана. Оюндун маңызы кандай? Сиз автоматтын акча сала турчу жерине керектүү сумманы саласыз. Анан аппараттын туткасын басып, таблодо 3 окшош сүрөттөрдүн пайда болушун күтөсүз. Ийгилик жылмайса, машина сиздин утушуңузду түкүрүп чыгарып коет. Болбой калса, куржалак каласыз. Мурун автоматтар механикалык болсо, азыр алардын ордун компьютерлер басты. Сыртынан караганда эч айырмасы жок жана принциби дагы өзгөргөн эмес. 3 окшош сүрөттөрдүн айкалышын чогултуу кажет. Баары адилеттүү көрүнөт. Сүрөттө айлануучу катушкалар туш келди аныкталат. Ошондуктан машинанын алгоритмин эсептөө мүмкүн эмес. Экранда көрсөтүлө турган нерсе рандомизатордагыдай кокустук сан тарабынан түзүлөт. Аппарат программаланган. Ал оюнчулар жумшаган каражаттын 80ден 90%га чейинкисин кайтарып берет. Ал акчаны сага береби же башкага береби деген маселе бар. Бирок бул жерде жогоруда айтылгандай бир гана ыктымалдуулук теориясы иштейт. Калган 10-20% казинонун таза кирешеси. Аппараттын марттык же сараңдык даражасы алдын ала эсептелген. Аз утуштар казинонун абалын начарлатмак. Анткени адамдар чоң болбосо да жеңил акча алуу үчүн ал жакка агылып келишет. Эч ким утпаса, анда оюн автоматтары менен ойногонду токтотуп коюшат. Ошондуктан кирешенин суммасы адатта 80%дан кем эмес жана көп учурда андан да көп. Жалпысынан алганда, казинонун пайдасын эске албаганда утуп алуу мүмкүнчүлүгү кокустан гана аныкталат. Бирок ошого дагы моюн бербестен кумарга байлангандар эзелтен эле бар болчу. Жидкая удача. Сложно в изготовлении и губительно в случае ошибки. Один глоток, и во всех начинаниях вас ждет успех. Оюндардын ар кандай түрлөрү үчүн ондогон стратегиялар иштелип чыккан. Алардын баары ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн бир аз жогорулатат, бирок бир дагы утушка кепилдик бербейт. Эң байыркы рулетка стратегияларынын бири Мартин Гейл деп аталат. Бул жарым коюмдар үчүн гана арналган. Кара же кызыл сыяктуу жуп же так сандарга. Ал жакта утуп алуу мүмкүнчүлүгү 50%га жакын. Мааниси мындай: оюнчу бир позицияны тандап, ага коюм коет. Мисалга, кызылга дейли. Утулган учурда коюмду 2 эсеге көбөйтөт. Эртеби кечпи анын божомолу акталып, кош утушу мурунку букмекердик чыгымдардын баарын жабат. Бул логика жагынан оңгулуктуу көрүнөт. Жеңишке кепилдик бар жана мүмкүнчүлүктөр жогору.
Бирок оюнчу өзүнүн баштапкы коюмунун суммасынан ашык утпайт. Эмнеге десеңиз, жалпак тил менен түшүндүрөйүн. Мисалга Ташмат аттуу оюнчу кызылга 10 сом коюп, 4-чү айлампада жеңишке жетти дейли. Анда анын коюмдары төмөндөгүчө болот. Биринчи коюм 10 сом, кара түс туш келип, утулуп калды. Экинчи коюм 20 сом, кайрадан кара, дагы уттурду. Үчүнчү коюм 40 сомду түзөт, ал дагы ийгиликсиз. 4-чү коюм 80 сом. Эми бул жактан кызыл туш келип, жеңишке жетти. Утуш акыркы коюмдан 2-ге көбөйтүлөт, башкача айтканда 160 сомду түзөт. Бирок ал буга чейин коюмдарга короткон каражат 10, 20, 40 сомду кошсок 70 сом болот. Ал кайтарылбайт. Башкача айтканда анын утушу 160 сомдон 70 сомду кемитсек 90 сомду түзөт. Туурабы? Эми бул жакта дагы бир нерсе бар. Бул 90дун 80 сому анын акыркы коюму. Башкача айтканда башында анын акчасы болгон. Демек ал койгон 80 сомду кайтарып алып, үстүнө болгону 10 сомду кошумча алды. Эске салсак, 10 сом анын алгачкы коюмунун өлчөмү болчу. Башкача айтканда пайда өтө аз. Бул жерде эки чоң коркунуч бар. Биринчиден, оюнчу оюн башталганга чейин чектелген суммага ээ. Эгерде Ташматтын чөнтөгүндө адегенде 200 сом гана болсо, ал 4-чү раундда жеңишке жетпесе коюмду кайра 2 эсеге көтөрө алмак эмес. Эмнеге? Анткени 10, 20, 40, 80ди кошкондо ал 150 сом уттурган. Акыры анда 50 сом калды. Ал эми коюмду көбөйтүш үчүн ага 160 сом керектелет. Ошентип Ташмат оюндан чыгып калат. Экинчи тобо келдик. Бардык казинолор Мартин Гейл жөнүндө билишет. Ошондуктан аларда букмекердик чектөөлөр бар. Ташматтын жанында 1000 сом бар дейли. Бирок рулетка казиносунда коюмдардын диапазону 10 сомдон 200 сомго чейин. Ошентип ал 10, 20, 40, 80, 160 коюм коюп, жеңишке жете алган жок дейли. Ал ставканы кайра 2 эсе көтөрө албайт, анткени 320 сомго чыгып кетет. Ал эми чек болсо 200 сомго чейин. Сиз акыры коюмду 2 эсеге көбөйтпөйлү, аны бир аз көтөрүп койсо болот деп айтышыңыз мүмкүн. Андай боло турган болсо, ал акчасын кайтарып ала албайт. Эмнеге десеңиз, Ташмат эң жогорку коюмду 200 сом коюп утуп алды дейли. Ошондо ал 400 сом алат. Бирок акыркы коюмга чейин ал 310ду кайтарылгыс уттуруп жиберди да. Ал эми утуштан 400, 310ду кемиткенде 90 сом калды. Бул анын акыркы коюму 200гө жетпейт. Ташмат техникалык утуш менен 110 сом уттуруп койгон болот. Түшүндүңөр да, туурабы? Мартин Гейл схемасы коюмду дайыма 2 эсеге көбөйткөн учурда гана иштейт. Ал эми оюнчунун жетишсиз каражаты жана казинонун чектөөлөрү бул стратегиянын бардык статистикасын бузат. Стратегиялардын башка түрлөрү дагы бар. Мисалга, оң прогресс сыяктуу. Ал жерде схема төмөнкүчө. Тарифтер уткандан кийин 2 эсеге көбөйтүлөт жана утулгандан кийин 2 эсеге кыскарат. Бирок бул жерде деле көп пайда жок. Ал кантип иштейт? Ташматта дагы 1000 сом бар дейли. Ал кайрадан кызылга коюм койду. Дароо 80 сом коюп утулуп калат. Кийинки коюму 40 сом. Анда да утулат. Кийинкиси 20 сом, утуш 40 сом. Кийинки коюму 40, утуш 80 сом. Коюм 80, утулуп калат. Кайра 40 сом коюм менен 80 сом утат. Ташмат болду, жетет деп утушун алып кетүүнү чечет. Салынган жана кайтарылган каражаттын баарын эсептеп чыккандан кийин Ташмат 6 айлампадан 3тү утса да ал 100 сомго чыгаша болуп калат. Узак ойносо балким ал бир нерсе утуп алмак, бирок мындай эмес. Мындай схемалар арбын. Сүйүктүү номерди тандап, ошол эле санга каалагандай коюм коюп, 36 уячанын ичинен бизге жок дегенде бир жолу жолугат деген үмүт менен ойношот. Балким болот, бирок ал да ийгиликтен көз каранды. Же болбой калышы мүмкүн. Анткени 36 уячанын ыктымалдуулук теориясы боюнча жок дегенде бир фигура 2 жолу кайталанат. Ал тургай бир нече жолу. 36 айлампада бир фигура бир да жолу кайталанбайт деген ыктымалдык жокко эсе. Биарриц деген тескери схемасы да бар. Белгилүү бир сан 2 жолу кайталанса, ал же кайра кайталанат, же кайра түшпөйт дегенге негизделген. Ошондуктан кээ бир оюнчулар кайталануучу номерлерге коюшат, ал эми айрымдары эч качан
чыкпагандарына коюм коюшат. Биарриц схемасынын натыйжалуулугу математикага эч кандай негизделбейт, бирок ага ишенгендер бар. Андыктан жолуң болсо утасың, болбосо куржалак каласың. Оюнчулар ыктымалдуулук теориясын алдаш үчүн колдонгон ондогон башка схемалар бар, бирок алар иштебестигине көзүңүз жетсе керек. Бирок казинодо физиканын мыйзамдары иштейт. Мындайча айтканда, дөңгөлөктүн кемчиликсиздик мыйзамы. Эгерде ал жакшы иштесе, анда утуп алуу мүмкүнчүлүгүн башында сүрөттөп бердим. Бирок ал 1-2 миллиметрге бир аз кыйшайган болсо, анда кайталанган сандар түшүп калуу ыктымалдыгы жогорулайт. 1837 жылы англиялык инженер Джозеф Джаггер Монте-Карлода рулетка дөңгөлөктөрүнө байкоо салып жүрүп, бир аз ийилген дөңгөлөк таап алган. Анда 9 номер башкаларга караганда көбүрөөк түшүп турган. Ал дөңгөлөккө узак мөөнөт байкоо салганын унутпаңыз. Андан кийин ал ошол сандарга коюм коюп, $370 000 утуп алган. Бирок азыр мындай ыкма иштебей калган. Шектүү адам колуна дептерди кармап алып, ар бир жыйынтыкты жазып, рулеткаларды аралап жүрсө, аны 10 айлампага жеткирбей эле көчөгө чыгарып коюшат. Казино бул математикалык мыйзамдарга жана ыктымалдуулук теориясына негизделген олуттуу бизнес. Бирок кумар оюн жайлары ар дайым артыкчылыкка ээ экенин унутпаңыз. Андыктан аны менен атаандашуу өтө кыйын. Кумар оюндарынан жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү өтө аз экенин айттым. Эми лудомания тууралуу дагы айта кетпесем болбойт. Бул сөздү баары эле биле бербейт. Лудомания бул оюнга болгон көз карандылык болуп саналат. Тагыраагы кумар оюнунан. Лудомания психикалык патология болуп саналат жана 1980 жылдан бери расмий түрдө оору болуп эсептелет. 2017 жылы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнө жүзү боюнча жылына 350 миллион адам андан жапа чегерин билдиришкен. Мисалы, Жапонияда бул оору менен 3 миллиондон ашык адам жабыркайт. Кыргызстанда кумар оюндарына көз карандылардын саны канча экенин эч ким эсептеген эмес, бирок алардын саны тынымсыз өсүп жатканы айтылып келет. Эң чоң жоготуум $8,000 болду. Ооба, мен ал акчаны 1 саатта жоготуп койдум. Ал эми бир киши кайрадан коюм коюу үчүн телефонун оюн клубуна саткан. 3-4 мүнөттүн ичинде ал акыркы акчасын жоготкон. Көчөгө чыктык. Ал эми асылышым керек, башка вариантым жок деди. Көрсө ал баласынын дарылануусуна делген акчага ойноп салыптыр. Статистика көрсөткөндөй, кумар оюндарына көз каранды болгондордун көбү эркектер. Көбүнчө кумар оюндарына көз карандылык аракештик менен, кээ бир учурларда баңгичилик менен, ал эми 4-төн 1-инде башка психологиялык бузулуулар менен коштолот. Австралиялык илимпоздор кумар оюндарына көз каранды болгондордо кубаныч жана канааттануу гормону болгон дофамин жетишсиз экенин аныкташкан. Кумар постчулар жетишпеген эмоцияларды алуу үчүн ойношот. Кумар оюндарына көз каранды болгондордун дагы бир бөлүгү утпасам болбойт деген психикалык жактан оорулуу адамдар деп эсептелет. Адамдын оюнга берилип кеткенин кантип түшүнсө болот? Ал эч кандай жүйөлүү себептери жок эле оюнга берилип ойной берет жана ойноо сунушунан баш тарта албайт. Сыграем пару партий. За каждый ваш выигрыш я заплачу по 100 000. Адам жашоосунун башка бардык тармактарын экинчи планга калтырып, болгон убактысын оюндарга жумшайт. Ал өзүнө да, башкаларга да зыян келтирет. Карызга батып, үйдөн буюмдарды алып кетет, уурлук кылат. Что? Был же мой день рождения. С чего? Она поменяла пин-код? Мама наконец-то все поняла? Жолдошум 6 жылдан бери казинодо ойнойт. Мен ушунчалык ыйладым. Балдар үйдө ачка, бут кийимсиз отурушат. Көчөгө кийип чыга турчу эч нерсе жок. Биз жашаган батирдин ижара акысы төлөнө элек. Ойногон адам эч кимди ойлобойт экен. Эң минималдуу сумманы алсак, күн сайын ал 4000 сомдун тегерегинде табат. Ал эми жүргүнчүлөр көп болсо 7000 сом алат. Бирок бул акчанын баарын оюнга отуруп, үйгө бир тыйыны жок келет.
Кумар оюнчусуна психиатрлар же наркологдор жардам бере алышат. Кыргызстанда кумар оюндарына көз карандылык менен күрөшүү боюнча анонимдүү борбор бар. Бирок оорулуунун каалоосусуз дарылоо мүмкүн эмес. Ал эми кумар оюндарына көз каранды болгондор көбүнчө оорулуу экенин моюнга алышпайт. Кээ бир Европа өлкөлөрүндө кумар оюндарынан көз карандылык менен күрөшүүгө милдеттендирген мыйзамдар бар. Мисалы, өтө эле кумарбоз оюнчуларды кара тизмеге киргизүү же түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сымал. Бирок оюнчулар канчалык көп болсо, мекеменин кирешеси ошончолук жогору болот. Андыктан жыйынтыкты өзүңүз чыгарыңыз. Бүгүнкү чыгарылышта кумар оюндарынын тобокелдиктерин, сырларын жана схемаларын айтып берүүгө аракет кылдык. Эгер маалымат пайдалуу болгон болсо, анда видеого лайк басып бөлүшкөндү унутпаңыз. Жана казиного уруксат берген жаңы мыйзам боюнча пикириңизди комментарийге жазыңыз. Сиздер менен мен Наргиз Асекова болдум. Көрүшкөнчө.